Бир эле мисалды айтайын, министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде атайын топ түзүлүп, Баткендеги жана башка аймактардагы уюшкан контрабандалык ГСМ жана башка ташууларды кескин кыскарттык, дээрлик токтоттук десем да болот. Бул маселе боюнча коомчулук жакшы билет. Биздин даже парламентте ушундай депутаттарыбыз маселе көтөрүп, эмне үчүн силер жанагы ишкерлерди тосуп атасыңар? Баткендеги Лейлектеги ишкерлерди ГСМ алып кеткен ишкерлерди тосуп атасыңар деп трибунадан айтып чыккан, билесиңер, Адахан Кемсенбаевич. Ошол контрабандисттер, ошол Адахан Кемсенбаевич коргогон адамдардын баары да контрабандист болушкан. Азыр ошолордун баарын жоопко тарттык, мына контрабандисттер жоголду. Депутат айтты деп туруп ошолорду колдой турган болсок, дагы деле контрабанда боло бермек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. 100% токтотулду. Бул ушу бажы кызматынын, укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин күнү түнү иштегенинин натыйжасы. Мындан арыда ушундай болот. Чегара расмий түрдө ачылгыча эч кандай контрабанда болбойт, жана эч кандай депутаттар жана башкалар контрабанданы коргогонду токтотуш керек. Андан сырткары бажы мыйзамдары чөйрөсүндөгү контрабанда жана укук бузууларга каршы күрөшүү боюнча быйыл 6 айда 2952 факт катталды. Же былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көп кармадык. Аныкталган зыяндын жалпы суммасы 594 миллион сомду түздү. Контрабандага каршы күрөшүү багытындагы үстүбүздөгү жылдын 6 айында бюджетке кошумча 308 миллион сом акча түшкөн.